Адепти билбегендик себептен көп учурда артык кылам деп тыртык кылып алабыз. Жол жобосун билбегенден кийин, шариятын билбегенден кийин ооруп калган адамга барабыз да ал оорулуу адамды барып алабалыны көрүп зиярат кылууда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай жол жобо айткандыгын билбегендиктен барып алып ооруган адамдын кыжалатына кыжалат туудуруп дагы аны кайра кайгыртып айткан учурлар болуп калат. Бир жолу бирөө айтат, ооруп калса келип алып бардык айта берет экен да, машалла дамла, сизди Аллах Таала күнөөңүздү кечирип атат. Алла сизди жакшы көрөт экен. Күнөөңүздү кечирип атат сизди деп келген адам айта берет экен да. Жатып алып ойлонот экен, не деген күнөөлөрдү кылып койдум экен депчи. Кандай күнөөлөр ушундай көп экен, мен ушу ооруп кала берем депчи. Эми айтып койсо болбойбу дейт да. Аллах Таала сизди жакшы көрөт экен, даражаңызды көтөрүп атат, өзүнө жакындатып атат, иманыңызды курчутуп атат деп койсо болбойбу дейт. Эми келип алып дейт, кайгырып жатсаң дейт, кайра келип алып күнөөңүз кечирилип атат, Аллах Таала өзүнө жакындатат деп кайра адамды кыжалатылат дейт. Ошол сыяктуу уламалар дагы негизи ооруну мисалы үчкө бөлгөн. Кээ бир оору адам баласына азап болуп келет. Кээ бир оору адам баласынын күнөөсүнүн кечирилүүсүнө себеп болуп келет. Кээ бир оорулар адамдын даражасын көтөрүүгө себеп болот. Адамды өстүрүүгө себеп болот. Мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күнөөлөрдөн таза адам эле. Өтүп кеткен кийинки күнөөлөрү кечирилген деп дагы айтып койгон Алла. Пайгамбарлар биздин акыйдада маасум, күнөөдөн сакталынган адамдар болот. Күнөөдөн сакталынган дегендин мааниси баягы жаш наристелер барбы? Жаш наристелер, периштелер күнөөдөн сакталган. Эмне үчүн? Себеби аларда андай табият жок да. Мисалы 2 жашар балада анын ички дүйнөсүндө күнөө кылууга түртө турган эч бир күч жок. Эч бир андай курам жок андачы. Напси жок, дүүлүгү жок, кызыгуу жок. Анын ичинде кумардануу деген нерсе жок. Ошондо күнөө кылбайт да. Пайгамбарлардын күнөөдөн сактануу күчү деген андай деңгээлде эмес, балким аларда бар. Ошо аларда дагы кадимкидей кумардануу бар, напси деген бар, адамдык табияттардын бардыгы бар болуп туруп, бирок Аллах пайгамбарларга ушунчалык иман, ушунчалык такыбачылык, өзүнүн сүйүүсүн, тобокелдигин, Алланы таануу, ушундай деңгээлде Алла аларга көп ыйгарган, ошол ички дүйнөнүн күчүнүн себебинен күнөөгө ниет да кылган эмес да аларчы. Аллах Таала аларды күнөөдөн сактап койгон. Бирок ошондой болсо да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга кыйынчылык келет эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ооруйт эле. Жада калса 1 жыл аялына жакындык кыла албай турган деңгээлде сыйкырланып жатып калган, оор күндөрдү баштан өткөргөн, кыйналат эле. Пайгамбар адамдар сизге күнөөгө жараша келип атат, амалга жараша акыбалда дештик болбойт да тура. Ошондой эле оору да үчкө бөлүнөт деген. Күнөөкөр адамдар, капыр адамдарга азап деген дүйнөдөчү. Күнөөкөр адамдарга күнөөсүн кечирилүүсүнө себеп. Илимдүү уламаларга, таза жашап жүргөн адамдарга даражасын көтөрүлүшүнө себеп болот деген да. Ошого жараша баа бериш керек деген сөз да. Ошол сыяктуу урматтуу тууган, айтайын дегеним, адепти билбегендиктен сиз менен биз көбүнчө туура эмес мамиле кылып алабыз. Ошого иншалла ата-эненин алдында балдардын кандай милдеттери бар, ата-эненин кандай акылары бар, ошол туурасында иншалла кыска нуска токтолуп кетсек, Кудайым буйрса иншалла баарыбызга пайда болот. Биринчи, бул жерде бир аз бөлүнгөн, ата-эненин көзү бар учурда ата-эне өтүп кеткенден кийин деп бөлүнгөн. Биринчи, ата-эненин көзү бар учурунда тийиштүү адептер. Шарият өкүмүнө каршы келбеген иштерде аларга баш ийүү. Биринчи адеп кайсыл экен? Аларга баш ийүү. Айттуу, болду, айтканына лаббайк деп, болду, иншалла апа, ата, сөзсүз кыламын деп, айткан нерсесине аларга баш ийишибиз керек. Баш ийүү кайсы чекке чейин болот? Аллахтын өкүмүнө каршы буйрук бермейин. Намаз окуба десе, же арак иштесе, же дагы бир башка арам нерселерге түртсө, айтса, буйруса, анда ал нерсеге моюн сунулбайт. Аллах Таалага күнөө кылууда эч бир махлукка моюн сунулбайт. Аллага ачык эле арам нерсе кыл десе, болду, ата-энем айтыптыр деп барып арак ичип алынбайт. Же башка нерсе кылынбайт.
Жада калса чоң имамдардын доорунда дагы Ахмад ибн Хамбал рахматаллахинин доорунда же имам Малик рахматаллахинин доорунда бирөө келет айтат, атам дейт, менин аялыма талак бар деп атат. Аялым менен ажыраш деп жатат. Эмне кылайын дейт. Дейсе ажырашпайсың дейт. Ажырашпайсың десе ал далил кылып, пайгамбарыбыз Азирет Умар радиаллаху анху өзүнүн баласына буйрук берип талак бердиртпеди беле. Нечетин атанын айтканын кабыл кылыш керек го деген мазмунда сахабанын жашоосунан амалды далил кылса, ал киши айтат, эмне сенин атаң дейт Умар болуп калыптырбы дейт. Умардай деңгээлде иманга жетсин, Умардай деңгээлде диндин, акыреттин кызыкчылыгына жетсин, өзүнүн напси, жеке өзүнүн кызыкчылыгы ойнобостон, мага жакпай калды, кудалар жакпай калды, же мага кызмат кылбай койду деп элечи. Өзүнүн жеке кызыкчылыгы эмес, Алланын өкүмүн таза тунук карап туруп, ошонун негизинде гана өкүм чыгара турган Умар болуп калсын, анда айтканын анда аткара бер депчи. Ошол сыяктуу урматтуу туугандарым, ата энеге баш ийүү милдет болуп эсептелет, күнөөгө буйрук бермейин. Кур'ан-ы Каримде Лукман сүрөсүнүн 15-аятында Бa'да estaizu billahi mineşşeytanirracim ve in cahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma. Эгерде алар ата энең сени билимиң болбогон нерсени мага шерик келтирүүгө мажбурлашса, анда аларга баш ийбегин деп Аллах Таала өкүм берген. Яни ма лайса лака бихи илм. Сенин ал тууралуу илимиң болбогон нерсени мага шерик кошууга мажбурлашса. Себеби эч бир нерсени Аллага шерик деп билбейбиз да. Шериги жок Алланын. Бирок жаратууда Аллах Тааланын шериги барбы? Рызкы берүүдө Аллах Тааланын шериги барбы? Сактоодо Аллах Тааланын шериги барбы? Көрүп турууда, илимде. Аллах Таалага эгерде кайсы бир ата энең сен билбеген эле нерсени бирдекени кудайча кылып алып, башка нерсе кылып шерик кошууга мажбурлап аткан болсо, аларга моюн сунбагын дейт. Ширкти мисал катары айтылды. Демек Аллах Таалага каршы өкүм кылууда, Аллах Тааланын өкүмүнө каршы буйрук берүүдө ата энеге моюн сунулбайт экен. Калган жакшы иштердин бардыгында баш ийишибиз керек экен. Экинчи адеп, жакшылык гана кылып, ар дайым кызматтарына даяр болуу. Жакшылык гана кылып, ар дайым кызматтарына даяр болуу. Ахкаф сүрөсүнүн 15-аятында Аллах Таала айтат: "Васайнал инсана бивалидайхи ихсана." Биз инсанга ата энесине жакшы мамиле кылууга өкүм бердик. Өткөн чакта айтып атат. Буйруктун бекемдигини туюнтуш үчүн. Васайна өкүм берип койгонбуз, өткөн иш. Маселе бүттү. Эмне деп? Ата энеңерге ихсан, дайыма жакшылык кыла бергиле деп. Мамиледе бир адилеттүүлүк мамиле болот да. Кандай кылса мен ошондой кылам депчи. Мага кандай кылса мен да ошондой кылам деп эсептешүү. Бир бар ихсан бар. Ихсан жакшылык кылуу. Өтүп берүү. Яни ата энеге келгенде Аллах Таала адилеттүү мамиле кылгыла эмес, ихсан кылгыла деп айткан да. Аларга жакшылык кыла бергиле. Жакшылык кыла бергиле. Чубак ажы рахматтык, Аллахын кабырын нур менен толтурсун, айтып коет эле суроо жоопторунда, ата энең даджал болуп кетсе дагы, ошо атаң даджал болуп чыкса дагы, ага жакшылык кыла бергин, моюн суна бергин депчи. Эне ошончолук туура эмес жашоодо жашап атса дагы, бирок ата энеге жакшылык кылууда сиз менен биз бала катары милдеттүүбүз да. Аларга жакшылык кылышыбыз керек. Себеби ата энени адам баласы тандабайт. Ата эненин хуниги, сулуусу болбойт. Ата эненин жакшы жаманы болбойт. Ата энелердин баардыгы сулуу, баардыгы жакшы. Ошо ким болсо ошол биздин ата энебиз да. Аларга сөзсүз жакшылык кылууга сиз менен биз милдеттүүбүз. Алар сөзсүз сизге бир жакшылык кылып кетсин, анан аны менен адилеттүү эсептешем эмес. Милдеттүү эмес сизге сөзсүз үй куруп бергенге. Милдеттүү эмес сөзсүз сизге машина уна алып бергенге. Милдеттүү эмес ал сизге сөзсүз магазин, контейнер же бир башка нерселерди соода сатык же жумушуңуздун тартибини түзүп кетүүгө. Эң чоң жакшылык кылганы сизди жарык дүйнөгө алып келди. Сиз тирүүсүз ошолордун берекети менен. Ата энеңиз жок болгондо сиздин атыңыздагы эч нерсеңиз жок болмок. Ошолордун курбанчылыгы, канча ысык суук деп, ким болбосун ата энеси дей болгон дүйнөдө адамга күйгөн күйөрман адам жок да. Кандай болсоңуз да дүйнөдө бардыгы өзгөрөт. Достор да өзгөрүп кете берет.
Карасаң бардыгы машалла, сен өсүп атасың, өнүгүп атасың, сенде бар. Кызыкчылыктын негизинде толтура достор. Кыйынчылыкка учурап калсаң, такыр башка адамдар, достор дагы өзгөрө берет. Бир туугандар дагы өзгөрө берет. Бир туугандарың деле өзгөрүп кете берет. Аял деле өзгөрүп кете берет. Ишенбесең, экинчи аял алдым деп барып бүгүн аз жумадан барып туруп айтып көрүңүз. Экинчи аял алып алдым эле ушундай деп бир учуну чыгарып көрсөңүз, кандай деңгээлде өзгөрөт экен көрөсүз да. Өзгөрө берет. Дүйнөдө бардык адам өзгөрөт. Бирок ата эне өзүнүн сүйүүсүндө, сизге болгон ихласында, жакшылык каалоосунда, мамилесинде калыс адам да. Эч балага болгон мамилесин ата эне өзгөртпөйт. Канча кыйынчылык болбосун, түрмөгө түшөсү, башка болобу, бардыгы таштап кетиши мүмкүн. Сага мен тоо болуп туруп берем деген досторуңуз кетип калышы мүмкүн. Бирок ата эне баягы эле чуркап жүргөн, баягы эле жабыркаган адамга барып алып кечирим сурап, адвокат жалдап, сотма-сот, аркасынан ар кандай тамак аш көтөрүп барып чуркап жүргөн ата эне эч качан сизди унутпайт да. Унуткан дагы эмес. Дүйнөгө келесиз, жаш бала учурда сизди ойлоп жүргөн, кандай балалуу болот экеним, кандай кыздуу болот экеним деп. Сизди жакшы болсун деп, сизге жакшы эне тандаган, сизге жакшы ата тандаган, дүйнөгө канча деген кыйынчылыктар аркылуу дүйнөгө алып келди. 9 ай боюнда көтөрүп жүрүп, бир аз эле бир жериңиз ириңдеп, бир ишип, денеңизде бир гематома бирдекелер өсүп чыксын, өз алдынча бирдеке чыгып калсын, кандай лыкылдатып кыйнады. Же болбосо 20 килограмм, 10 килограмм дайыма көтөрүп жүрүңүз, кандай чоң жүк болуп кетет барып отуруп. Ошондой алсыз болуп туруп, сөөгү алсыз алардыкычы. Аллах Таала кабыргадан жараттым деп атат. Хадисте кабыргадан жараттым дегени, бул уламалар айтат, илимпоздор изилдеп, аял затынын бардык сөөктөрү ошондой дейт, хрупкий болот дейт, кабырганын составындай болгон сөök. Ошондой алсыздыгы менен, ошондой күчсүздүгү менен 9 ай сизди көтөрүп жүрдү да. Канча кыйынчылыктарды көрдү. Дүйнөгө бир өлүм сыяктуу болгон, жан чыккандай болгон кыйынчылык аркылуу дүйнөгө алып келди. Алып келип алып 2 жыл бою түндү түн, күндүзү күндүз дебестен качан ыйласаңыз, качан булгап койсоңуз, ошонун бардыгына чыдап сизди карады, эмизди, сүт берди. Сүйүп бассаңыз канча сүйүндү эле. Бир аз сүйлөп калсаңыз канча сүйүндү эле. Биринчи сиздин ийгиликтериңизге канча сүйүнүп, кубанды эле. Сен житсиз болуп калдың, булгап койдуң, айтканымды түшүнбөй атасың деген эмес, кайра күлүп, бир нерсени түшүндүрөйүн деп канча аракеттерди болгон. Бир сөздү жаттатайын деп канча аракеттер болгон. Бүгүн бир аз эми күчкө толуп калып, өзүбүзчө болуп калгандан кийин эми алар бизге абуза болуп, жүк катары болуп калып атат да. Караганы даяр эмессиз. Кайра бир сөздү чайналанып карып калгандыктан улам кайра сүйлөй берсе, сөзүнү угуп, түшүнүп, туура кабыл алганы даяр эмеспиз. Алжый бересизби эмне? Түшүнүп атамга бир жолу айтсаңыз эле болот да. Бир жолу Hazreti Abu Hurayra radıyallahu anhu апасы чакырганда Абу Хурайра дегенде лаббайк деп берди да. Не болду деп берди да. О апа деп катуу жооп берип берди. Бир нерсе менен алек кайра чакырганда бир аз катуураак жооп берип койду. Не болду апа деди да. Ошол сөзүнө ушунчалык ыйлаган дейт, бир канча күндөр бою көз жаш токтогон эмес дейт. Мен апамдын жүрөгүн ортуп койдум. Сен алектенип атып, айтып койгон жообу. Бирок сүйлөшүүдө, мамиледе баш ийбөчүлүк эмес, тону жоонураак чыгып кеткен да. Катуураак сүйлөп койгон да. Бизде канча деген сөздөр кандай чыгып кетип атат да. Кандай деген сөздөр кандай болуп кетип атат. Hazreti Abu Zar radıyallahu anhu, Abu Zar Gıfari. Апасы келип пайгамбарга арызданат. Аллахтын элчиси Абу Зар, бул мени менен чогуу чай ичпейт, тамактанбайт. Десе анан Абу Зардан сурайт: "Абу Зар, неге мындай мамиле? Эмнеге апаң менен көп отурбайсың?" Ата энеге сиздин байлыгыңыздын кереги жок да. Байлыктын кереги жок. Негизи эле жашоодо байлык менен эч кимди таң калтыра албайсыздар. Эч кимди таң калтыра албайсыз. Бир туугандарыңыз дагы, ата энеңизди дагы, аялыңыз эле машалла деп коюп пардан берип жүрүшү мүмкүн, бирок байлык менен эч кимди таң калтыра албайсыз. Досторуңузду да таң калтыра албайсыз. Бай экен да кылып атат да дейт да. Таза тойлорду кылың, таза башка нерселерди кылың, акчасы бар экен кылып атат. Балким кээ бирине жакпайсыз, андан көрө бизге жардам бериле койсо болмок. Ушунча исрап кылбай, ушунча нерсени кылбай, андан көрө бизге эле колун сунуп койсо болбой беле депчи. Ата энеге да ошондой эле. Атага эмне керек десе, уламалар айтат, атага кеңешүү керек. Кеңеш керек ата мененчи. Атага отуруп алып, айтыш керек, ата, мындай кылайын деп атам, кандай дейсиз?
акыл насаатыңызды айтсаңыз, кандай кылсам экен, эмне кылсам экен, кеңешип туруш керек экен да. Адам баласы жаңы дүйнөгө келгенде атасына болгон көз караш ушундай болот. Атам бардык нерсени билет, эң күчтүү, эң бай, эң мыкты адам, супер адам ушул дейт да. Уникалдуу адам деген көз караш менен болот. Бир аз чоңоюп калгандан кийин, эми атам деле көп нерсени билет деп калат экен да. Мындайча айтканда билбеген нерсеси да бар экен деп, атасынын көз карашында атасы бир аз төмөндөй түшөт. Анан дагы бир аз чоңоюп алгандан кийин атам эч нерсени билбейт деп баштайт. Такыр түшүнбөйт атам. Эчтеке түшүнбөйт, мурдагы союздун адамы, анан кийин тигиндей мындай болуп, өзүбүз акылман болуп алабыз, атам эчтеке түшүнбөйт өтүп калабыз да. Анан дагы бир аз чоңоюп, үйлөнүп, бала чакалы болгондон кийин, анан атам көп нерсени билчү экен деп калабыз да. Же көп эле нерсени билчү экен депчи, туура эле айтчу экен кээ бир нерселерди деп. Анан дагы бир аз убакыт өткөндөн кийин, анан атам гана эле атам менен бир кеңешип келейин, атама барып келейин деп, уже атага болгон таяныч болуп калат. Бир аз убакыт өткөндөн кийин ата дүйнөдөн өтөт, бирок ошондо биз түшүнөбүз, атам бардык нерсени билчү экен деп. Бардык нерсени билип, алдын ала айткан экен, данышмандуулук менен айткан экен деп, көзү өткөндөн кийин түшүнөт экенбиз да. Адам табиаты ушундай экен да, бирөөнү тоготуу өтө кыйын да. Адамдын ичиндеги жеке эгосы бар, мындай менсүнүү деген ичинде напси бар. Ошо напсинин кесепетинен адам бирөөнү эч тогото албайт да. Жада калса өзүнүн ата энесин да тоготкусу келбейт. Ага караганда бул илимдүүрөөк да. Ага караганда бул тажрыйбалуураак, ага караганда бул байыраак, ийгиликтүүрөөк. Ата энесини дагы тоготкусу келбейт да. Бирөөнү тоготуу үчүн, бирөөнү мындай кадыр барктоо үчүн, адам баласынын бирөөнүгө ынануу үчүн өмүрдүн жарымы өтүп кетет. Бирөөнү жакшы көрүп, кадырлоо үчүн өмүрдүн баары өтүп кетет. Көргөндөн кийин анан түшүнөсүң. Ага чейин адамдын кадырын да билбейт экенсиң да. Ошондон урматтуу тууганым, ата энеге биз жакшылык кылышыбыз керек. Абу Зар Гифари радыйаллаху анхунун алдында апасы келип пайгамбарыбызга арызданды, Алланын элчиси, Абу Зар мен менен бирге тамак жебейт. Абу Зардан сурады, эмне болду? Эмнеге андай мамиле? Десе Абу Зар Гифари радыйаллаху анху, Алланын элчиси, апам менен тамакка отурам дейм. Отурганда, лукман алып атканда тамакка мисалы коюлган болсо, мисал катары 4 нерсе коюлса, 4 алма коюлса, апам мен алган алманы балким ошону апам жейин деп аткандыр. Ошону азыр жейм деп отурса, ал каалап турган нерсени мен алып жеп коюп, анын жүрөгүнө кыжалат кылып койбосом экен деп, ошо кыжалатчылыктан улам мен апамдын алдында көп тамак жей албайм деген экен да. Ошондон өзүмчө эле салып жеп алам деп, бар нерсени апама берип, апама жедирип, анан өзүмчө эле апамдан калган нерсени, өзү каалаган нерсени жеп алгандан кийин өз алдымча жеп аламын деп. Яны апаны ошончолук деңгээлде урматтоо да. Ата менен кеңешүү керек. Апага эмне керек десе, апага убакыт керек. Апага убактыңыз керек. Ага бизнесиңиздин айтыштын эч кандай кызыкчылыгы жок. Кандай ийгиликтерди жаратып атасыз, эмне кылып атасыз, кандай кылып атасыз, андай кылайын дедим эле, мындай кылайын дедим эле, мына буну минтип атам, миллионду бияка түртүп атам, бияктан тартып атам. Анын апаңызга кызыкчылыгы жок да. Апаңыз канча сиз өссөңүз дагы баары бир жаш баладай, мурдакыдай сизге баа бере берет. Апага убакыт керек экен, аны менен отуруп алып сүйлөшүш керек. Өзгөчө атаңыз өтүп кеткенден кийин. Отуруп алып сүйлөшүш керек, кеңешиш керек. Апаны уга бериш керек. Башында майда чүдө мындай жеңил маселени айтат да. Кыска убакытта отурсаңыз, анда жеңил эле күндө келе болуп жүргөн бытабай нерселерди айта берет. Анан дагы көбүрөөк отурсаңыз, дагы көбүрөөк ачылат. Дагы көбүрөөк отурсаңыз, дагы көбүрөөк ачылат. Ушинтип отуруп анан ички дүйнөсүнүн баардыгын анан чыгарат да. Эгерде ушу ичиндеги бар нерсени укпасаңыз, чыгарбаса сизге барып анан кызганычтын баардыгы, себеби убактыңыздын баары келинчегиңизге бере бересиз, ошак менен сүйлөшө бересиз, ошо менен бирге боло бересиз, келдиңиз, балдарыңызды эркелеттиңиз, аялыңыздын алдына кирип кеттиңиз, келдиңиз, бир аз чайда отурдуңуз, аялдарыңызга кирип кеттиңиз, анан кызганыч, баардык нааразычылык, анан кайнене келин ортодогу маселенин баардыгына көбүнчө себеп болуп, жанданып кетишиге эркектер өзү себеп болуп калабыз да. Үйгө кирдиңизби, биринчи апаңыз менен учурашуу. Ассаламу алейкум апа, кандайсыз, жакшысызбы, жакшы отурасызбы, кыйналбадыңызбы, ден соолугуңуз жакшыбы, чай жабыңыз баардыгы толукпу, апанын алдына. Акча берип коюңуз. Курбулар менен отурат, отурушу болот, башка нерсеси болот. Кереги жок болсо дагы, бирок жүрөгү ток болсун. Апа, мынакей, сиздин алдыңызда дайыма ушул акча болуп турсун. Ушу турганы биз үчүн береке болот.
Мен жана менин байлыгым бардыгы сиздики, эч кыжалат болбоңуз апа. Сиздики биздики деп эч эсептешпеңиз. Апам биринчи киргенде апам менен мамиле. Кетип аткандагы апанын дуасын алып кетмей. Сапардан келсеңиз дагы биринчи апаңызга жолукпай анан кийин. Эгер ападан өзүнчө жашасаңыз дагы биринчи ата-энеңизге келип, дуа патасын алыңыз, анан кийин өзүңүздүн үйүңүзгө барыңыз. Апаны биринчи коюу, жакшылыкта, мамиледе, барлашууда апаны биринчи орунга коюу. Муктаждыктарын алына жараша толуктоо. Үчүнчү адеп. Муктаждыктарын алына жараша толуктоо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Анта ва малука ли абика." Хадистин үзүндүсү: "Сен жана сенин байлыгың атаңа таандык" деген да. Ушундай деңгээлде буйрук чыгарып койгон. Сен жана сенин байлыгың бул атаңа таандык деген. Yani atаңдын сени байлыгыңан бирдеке талап кылып аткан болсо, өзүнүн муктажына жараша суранып аткан болсо, анда тыйганга акың жок. Туура, алган акча сеники, тапкан акча сеники, сен жооп бересиң. Бирок ошонун ичинде толтура адамдардын акылары турат. Ал акыларыны жеп албагын. Анын ичинде ата-энеңдин акысы турат. Байлыгыңдын ичинде бала чакаңдын, аялыңдын акысы турат. Муктаж адамдардын акысы турат, зекет турат, садака турат. Ошол толтур адамдардын акылары бар. Сен жана сенин байлыгың атаңдыкы. Мындайча айтканда, ата-энеңдин акысыны биринчи берген деген сөз. Алдыңда муктаж болуп карылыкка жеттиби? Машалла, бул бакыт. Бир жолу Муса алейхиссалату вассалам Аллах Таала менен билесиздер, түзмө-түз сүйлөшкөн пайгамбарлардын бири. Пайгамбарлардын бардыгына ортомчу Жебраил деген периште болгон. Ошо Жебраил периште аянды алып келип турган. Муса пайгамбарыбыз менен Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Таала өзгөчөлүк берген, Аллах менен түзмө-түз сүйлөшкөн. Пайгамбарыбыз дайыма эмес, Ми'ражда. Ми'раж кечесинде пайгамбарыбыз Аллах менен түзмө-түз, Жебраил алейхиссаламдын ортомчусуз. Муса пайгамбар Тур деген тоого барат эле, ошол жерде Аллах менен түзмө-түз сүйлөшөт болчу. Египеттеги Тур тоосу. Ошого барып сүйлөшүп кайтып атса, Аллах Таала тараптан сөз болду: "О Муса, сен эми этият болуп жүргүн, абайлагын." Эмне болду? Бүгүнкү күнгө чейин апаңдын дуасынын колдоосу менен жүргөнсүң. Сага өтө калыс дуа кылган адам бар эле, ошол дуанын берекети менен колдоодо элең. Азыр эми апаң дүйнөдөн өттү. Азыр үйгө кайтып барсаң, апаң дүйнөдөн өткөн, жанын таслим кылды. Эми бүгүндөн кийин андай деңгээлде сага дуа кыла турган адам жок. Эми сен абайлап жүргөн деген вахий болду да. Ошол сыяктуу урматтуу тууганым, ата-эненин карып сиздин үйүңүздө, төрүңүздө олтурганы улгайып калып, бул сиздин эң чоң бактыңыз да. Береке. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Алланын ыраазычылыгы, Робдун ыраазычылыгы атанын ыраазычылыгында. Алланын наразычылыгы атанын наразычылыгында." Ата бейиштин эң орто эшиктеринен ким каалаган болсо бейишти ачып алсын, ата-энесине кызмат кылып, ыраазычылыгын алып, ким каалаган болсо аны текке кетирип алсын. Мындайча айтканда, тири учурунда кадырлабай, өтүп кеткенден башына кармап калсын да. Ошондон урматтуу тууганым, тири учуру биз үчүн өтө чоң бакыт да. Алла шундай кылып жаратып койду. Ахсани таквим, адамды чырайлуу келбетте жараттык. Сумма рададнаху асфала сафилин. Анан биз адамды кайра төмөн адамдардын катарына кайра кайтарабыз. Төмөндөрдүн төмөнүнө кайтарабыз. Күч кетет, акыл эс кетет, кадимкидей жаш наристе болуп калат адам кайра чыгарганда. Бирок ошол учурда сиз түшүнүңүз, сизге болгон өтө чоң жакшылыгы алардыкычы. Сиз аларга жакшылык кылып аткан жоксуз. Канчалык ата-энеңизди жакшы карасаңыз, Алла сиздин жумушуңузга береке, ийгилик, бала чакаңызга, башка нерселерге Аллах Таала берекени берет. Сиз аларды бакпайсыз, аларды карабайсыз, аларга кылган жакшылык себептен өзүнүн жашооңузду жүргүзөсүз. Эгерде сиз аларда жаман мамиле кыла турган болсоңуз, анда аларга эмес, чынында сиз өзүңүздүн жашооңузду кыйратып жок кыласыз да. Ошондон иншалла, урматтуу туугандарым, ата-энени биринчи орунга коюп үйрөнөлү. Ата-эненин каалоосу досторубуздун каалоосунан, аял бала чаканын каалоосунан биринчи орунда турсун. Учурдун илими болот. Илму хал дейт. Ислам ошонусу менен уникалдуу. Ар бир учурдун өзүнүн илими болот. Жаштыктын өзүнүн илими бар, үйлөнгөндүн өзүнүн илими бар, сооданын өзүнүн илими бар, сапардын өзүнүн илими бар, ооруп калгандын өзүнүн илими бар. Ошондой эле ата-энеңиз барбы? Ошордогу учурдун илими кайсыл? Ата-энеңиз жашооңуздагы эң негизги адамдар. Эң негизги адамдар ошолор. Ажылык умрага биринчи ата-энеңиз.
Kızmat жақшылықта birinci ata-enеңiz. Tamақ aş sый urmatта birinci ata-enеңiz. Құттықтау маселесінде birinci ата-enеңiz. Ата-enеңизди birinci орынға қойып жүріңіз иншалла. Аллахым барыбызга амал кылганга мүмкүнчүлүк берген болсун.